Саламатсыздарбы, урматтуу Билесиңби долбоорунун көрөрмандары. Бүгүн сиздерге банктын бизнестеги ролу жөнүндө кыскача айтып берем. Бүгүнкү күндө сиз билгендей бизнести банксыз элестетүү мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө кайда барсаңыз чоң жана ири бизнестерде ар дайым банк менен мамиле курган аракет кылышат. Ошого байланыштуу банктардагы ар бир бизнеске ылайык өзүнүн продукттарын чыгарып, аларды коштоп жүргөнгө аракет кылат. Бул кредиттен баштап, анын эсептерини алып барууга чейин. Кредиттерден баштасак, ар бир бизнес үчүн ар кандай кредит чечимдер бар. Мисалы, стартап болсо стартап кредиттер, айыл чарба бизнес болсо айыл чарба кредиттер. Мен айткым келген, бул ар бир бизнестин багыты, секторуна ылайык өзүнүн кредит продуктулары бар. Ошого жараша бизнес өзү чечим берет, кайсы бир продукт менен иштеп, алардын шарттарына кайсы ыңгайлуу болуп турса, ошо менен банк менен кызматташканы барат. Бизнестин башынан баштап анын чоң корпорацияга чоңойгу чакты банк ар дайым ар кандай бизнес модельдерди сунуштаганга аракет кылат. Бул модельдер сөзсүз бизнестин оңойлоткону, оңой болушуна чечимдер алып барат. Бүгүнкү күндө Айыл банк эң ири банктардан болуп эсептелет. Бул мамлекеттик банк болгонуна карабастан, бүгүнкү башка коммерциялык банктардын сунуштаган бардык продукттарын сунуштайт. Айткан бизнес кандай талаптарды койсо, банктын астында буларды Айыл банк сунуштай алат. Сөзсүз түрдө банктын оборотторуна жараша же анын персоналынын көлөмүнө карата банк өзүнүн жеңилдиктерин берген аракет кылат. Негизинде Айыл банк бизнести өнүктүрүүгө, Кыргызстан ичинде бизнестерди өнүктүрүүгө ар дайым кошумчу болгонуна аракет кылат. Ошого байланыштуу банк бизнестин башталышынан чоңойгуча ар кандай жеңилдиктерди жана туура чечимдерди алууга бизнес модельдерди сунуштаганга аракет кылат. Бүгүн айтылып кеткен маалыматтар сиздер үчүн пайдалуу болот деп ишенем. Айыл банк ар дайым сиздер менен.